Кандай аттуу сонун бир чыгарма жаңырып өттү. Мына ушул сонун бир чыгарманы ыргаганда кайрадан өз берүүбүздү улантабыз. Барыңыздарды көгүлтөр экранга кайрадан жакыныраак чакырайын. Анткени азырдагы биздин студиябыздын көркүн ачып, өзүнүн таланты менен, өнөрү менен биздин элибизге сонун бир маанай тартуулоого келип калган коногубуз бар. Ким деп турган болсоңуз мен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде жаш талант ээси, эстрадабыздын жаркын жылдыздарынын бири Нургазиев Дастан мырза бизде конокто. Дастан, кош келдиңиз. Саламатсыздар, кош келдик. Жакшы келе алдыңызбы? Жакшы, аман эсен, Кудайга шүгүр. Келгенде эле аккордеон менен кирип келдиңиз. Баарыбызды сүйүнтүп, сонун бир чыгармаларды угат экенбиз деп даярданып турган чагыбыз. Мына ушул маегибиздин башында алгач сиз менен таанышып алалы кененирээк. Мына ушул чыгармачылык дүйнөсүнө качан келдиңиз? Негизи эле бул талант, бул өнөр сизге кимден өттү? Кай жердин кулуна болосуз дегендей. Саламатсыздар, биринчи кутман таңыңыздар менен баарыңыздардын ушул кирип келген Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Ошол өзүм жөнүндө айта кетсем, атым Дастан, Нарындын кулуну болом, Акталадан, Тоолок Молдо деген айылдан. Ошол музыкага ошол кичинекей чагыбызда эле мектепте окуп жүргөндө кызыгып, кароо сынактар болсо барып ырдап калчубуз. Анан кийин мектепти бүтүп Бүйүсара Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине студент болуп келип калдык. Буюрса ал жакты да бүтүрдүк. Ошол азыр бүтүп койлой жүрөбүз деппи. Сонун. Аккан арыктан суу агат дейт эмеспи? Мына ушул өнөр сизге балким ата-энеңизден, ата-энеңиз болбосо ага чейинки аталарыңыздан өткөн чыгар. Үй бүлөңүздө музыка дүйнөсүнө аралашкан инсандар барбы? Үйдөгүлөрдө ошо тилекке каршы музыканттар жок. Анан бир туруп кээде апабыз ошол тай тарабынан өткөнбү деп коем. Негизи тай тарабыбыз көбү музыканттар. Ошол тай тарабыбыздан туугандар болуп кетет. Белгилүү ошол Муратбек Бегалиев деген агайыбыз ошол тайкелерибизден болуп кетет экен. Анан атам болсо биз деле музыкант болчубуз. Мен деле жаш кесимде ырдачымын деп калат. Баягы апам жактан өтүптүр деп калсамчы. Үйдө бирок музыканттар жок. Негизи бекеринен айтылбаса керек. Эрт агайын тартат деп коет, Ооба, негизи эле генетика илиминде ата-энесинде бар болгон мүнөздөр, таланттар биринчи муунда өтпөшү мүмкүн балдарына дейт. Экинчи, үчүнчү муунда дагы өтүшү мүмкүн. Демек биз мына ушул жет атабызды дагы биле жүргөнүбүз, мына ушул жерден өзүнүн жакшы жагын, жакшы касиетин көрсөтсө керек. Мен 3-чү атамды тартып турмун, мен 6-чы атамды тартып турмун деп балким тагыраак биле алабыз. Ооба, мына ушундай сонун талант ээси бүгүн бизге сонун ыргактарды кайрып бермекчи. Анда эмесе маегибиздин башына сонун бир чыгарма менен баштайлы, кандай дейсиз? Сөзсүз, албетте. Анда ошол жана башта айтып калгандай, ушу жакында жаз айы, жаз десе эле айымдар эске келет го. 8-март келатат. Апаларыбыздын майрамы деп. Ошого бир жакшы чыгарма аткарып берели анда. Бүткүл айымдар, баардык биздин апаларыбыз, эжелерибиз. Бул ырдын авторун ушул эстей албай атам азыр. Неме студент кезде жатаканада жашап жүргөндө ошол кээде бирде ток бирде ачык болуп кала берет го. Ошол кезде айылды сагынып, апабызды сагынгандан интернет желесинен көрүп жаттап алдык эле. Апакемдин алмасы деген бир жакшы чыгарма. Amansınbı aylanayın geçinim, alaksıtıp koydum beken işinden, emne verip cibereyim degende, merminiz gerekteymin içime. Sağınıçtan götürülüp kan basın, susaganda jutkum geldi jarmasın. Apa kendim tüygen üçün koldoru ayılımdın cubay jelim almasın.
жарып булутту сезимиме чачылгандай тунуксуң дүйнөдөгү таттуулардын ичинен намыңыздын дамын таппай орудум эй сагынычтан көтөрүлүп кан басым суусаганда жуткум келди жармасым апакемдин күйгени үчүн колдору айылымдын жубай жерим алмасын апакемдин күйгени үчүн колдору айылымдын жубай жерим алмасын апакемдин жубай жерим алмасын. Чоң рахмат Айбали. Ата-энесинин алыста жүргөн бардык замандаштарыбызга жада калса ушул ата-энелерибиздин дагы көздөрүнө жаш алдырган сонун бир чыгарма болду окшойт. Жүрөгүбүздү элжиретип өттү. Мына ушул чыгарманын автору эстей албай калдым деп калдыңыз. Мен бул маалыматты карап көрдүм. Бул Мелис Маматжанов аттуу кыргыз элинин жаш таланты, жаш акынына таандык экен. Ал Апакемдин алмасы аттуу ыр жыйнагынын автору дейт. Мына ушундай сонун бир калемгерлерибиз дагы да болсо, элибизге жаккан, жүрөктөрдөн орун алган сонун бир чыгармаларды жаратып жүрөрсүн. Ал эми сиздер өнөр ээлери мына ушул чыгармаларга жаңыдан жан берип, элибизге сонун бир таризде тартуулай бериңиздер дейбиз. Мына ушул өнөр дүйнөсүнө бала чагымдан бери кызыгам деп калдыңыз. Андан соң жогорку билимин дагы алып, ушул тармакта эмгектенип келе жатам деп калдыңыз. Мына ушул өнөрүңүзгө чоң салымын кошкон, сизге өзүнүн сабагын, кеңештерин арнап жүргөн, сиз үлгү туткан кайсы агай устаттарыңыз бар? Агайларым көп аябай. Ошол искусстводо окуп жүргөндө биринчи эле ошол жаңыл деген дирижированиядан берген аябай эжекем бар. Көрүп атса салам айтам. Анан ошол вокалдык ырдоодон сабак берген Жапаров Ырыспай деген агайым бар. Ал дагы аябай мыкты агайымдын бири. Эч бир окуучуларына жаман сүйлөбөгөн мен устаттарым десем болот. Дагы да болсо ошо көп нерселерди үйрөнгөн агайларыбыз бар. Асылбек деген агайыбыз бар, Фархат деген, Докдурбай деген агайларыбыз бар. Ошол кишилерден көрүп аткан болсо терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол Абдан сонун. Мына ошол агайларыңыздан алган билимиңиздин үзүрүн көрүп жатасыз деген ишеничтебиз. Мына ушул өнөрүңүздү кайсы жерлерде тартуулап келесиз? Же кандайдыр бир топ менен чогуу иштешесизби? Концерттерден орун алып жүрөсүзбү? Же той аштарда дагы орун алып жүрсөңүз керек? Же кайсы бир ырчынын артында коштоочу болуп дагы музыкант катары иш алып барып жүргөн болсоңуз керек. Биз сизди кайдан издеп таба алабыз? Азырынча ошо биздин аябай деле эл алдына чыгып деле мүмкүнчүлүк болбой атабы же издене албай атабыз. Негизи айтат го, өнөр адамдары жалкоорок болот депчи анан. Же балким жалкоорок көбүрөөк басым жасап кетип атабы. Той аштарга кызмат кылабыз, сиз айткандай эле. Анан мектепте да иштейбиз. Анан чакырып калса концерттерге, эфирлерге ушинтип келип коебуз. Абдан сонун. Демек, педагогикалык жактан дагы иш алып барып жүргөн турбайсызбы? Мына ошол аккордеон черткенди, балким мындан башка дагы аспаптарда ойнаган чыгарсыз. Негизи эле мына ошол музыка дүйнөсүнөн сизден кандайдыр бир сабак алам десе, мектеп жашында улуу жандан улуу инсандар деле убагында музыкага мен барганга жетишпей калгам үйрөнгөнгө. Сен мага мына ушул нерсени үйрөтө аласыңбы десе, убактыңыз болобу? Эми бая караштырып көрсө болот го анан. Бирок азыр көп нерсе убактым ордоруна коюп алгам. Бир немеге түшүп алгам, бир нукка түшүп. Анан эми караштырып көрсө болот. Анан бирок ачык айта кете турчу нерсе, аккордеонду үйрөтө турчулук даражада мисалы өзүмдү анчалык элестетпейм.
Мен баягы айтканда профессионалдык деңгээлде мен мындай өзүмдү аябай аккордеончу катары эсептей албайм да. Демек, ал үчүн дагы өсүшүң керек. Дагы да изденүүдөмүн, үйрөнүүдөмүн. Негизи эле адам баласы үйрөнүп бүтө турган эч бир тармак жок дейт. Мугалимдик тармакпы, андан башка тармакпы? Жада калса мына ушул өнөр тармагында дагы күн сайын изденүү артында жүрүп турбайсыздарбы? Мына ушул сиздин өзгөчө коңур үндүү жагыңыз да бар экен, азыркы үнүңүздү дагы көрүп баалай кеттик. Мына ушул чыгармаларды тандаганда кандай критерий менен тандайсыз? Үнүңүзгө жараша тандайсызбы же обонуна же сөзүнө? Айтор кандай жактан баалайсыз чыгармаларды? Кээде ар кандай болуп калат ошол музыкасына карап, шаңдуу жерге ырдаш керек болсо ошон үчүн мындай. Кээде өзүбүзгө жаккан ырлардан, жан дүйнө кабыл алган кээде ушундай болот го. Анан ошол айтмакчы, сөзүнө карап, маанисине карап, колдон келишинче баарын эле ырдай бергенге аракет кылабыз. Сизге жаккан сонун бир чыгармадан дагы бир шиңгил сутана кетели анда. Келиңиз. Анда эмесе кийинки чыгарма ошол мен дайыма ошол өзүмдүн досторумдун чыгармаларын аткарганга аракет кылам. Ошол биз менен чогуу мындайча айтканда чоңойгонбуз десек болот ба, өнөр жолунда кесиптешим, менин өзүмдүн эле досум Турат Турдиев деген жакшы бир досубуз бар. Ошонун сөз обону өзүнө тиешелүү Коштошуу деген бир жакшы чыгармасы бар эле. Ошону жаттап ырдап жүрөм дайыма. Ошону аткарып бере элем. Şan ele, sezimder atkan taң ele, bağını berbes жүрөктү, bağıntıp algan can ele. Koştoşuğan ayga buldum, kaygıga çöküp kagıldım, karanındı menin sep, kayrelesini sağındım. Koştoşuğan ay bağındım, kaygıga çöküp kagıldım, karanındı menin sep, kayrelesini sağındım. İstesem ötkün gündürdü, emnele mınça ökünüm, kek saktap kalbay жүрөккө, kayrılıp gelçi ötünüm. Men emneden ay жаңылдым, merimsiz günde tabıldım, karanındı menen sep, kayrele seni sağındım. Koştoşulgan ay bağındım, kaygıga çöküp kagıldım, karanındı menen sep, kayrele seni sağındım, kayrele seni sağındım. Өнүңүзгө береке, мына ушундай сонун чыгармаларды сонун деңгээлде аткарып жүрө бериңиз дейбиз. Элибизди дагы уйкудан ойготкон чыгарма болду окшойт. Кайгылуу болсо дагы сиздин аткарууңуз да аябай жогорку деңгээлде чыкты. Мына ушул өнөрүңүздү, үнүңүздү өзгөчө кантип багып келесиз? Үндү дагы бакпаса болбойт деп калышат чыгармачыл инсандар. Кантип кам көрөсүз дейли? Үнгө ушу көп деле кам деле көрбөйт окшойм негизи. Убагында вокалдан сабак алганбыз, анан ошол бойдон эле үнгө деле андай деле кам көрбөйбүз, элчилеп деле ысык суу тандап ичип, мустак суу ичпей дегендей деле нерсебиз жок. Ошол эртең менен туруп эле келип ырдап атабыз. Ооба, мына ушул өнөрүңүз дагы да болсо сизди көкөлөтө берсин дейбиз, элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз. Биздин дагы сизге бөлүнгөн мүнөттөрүбүздүн соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Мына ушул чыгармачылык жаатта же өнөр дүйнөсүнө жаңыдан аттанып келе жаткан жаш таланттар болсо, аларга сиздин кандай кеңешиңиз болот? Эми азыр биз деле жаңы чыгып аткан жаш таланттарданбыз го анан. Балким сиз мен убагында ушуну жасасам сонун болмок деген балким сиз алган сабактар бар. Ооба, окуп аткан студенттерге айтат элем, жакшы окугула, сабактардан калбагыла, тойго кызыкпагыла.
баарынын өзүнүн убагы болот экен депчи. Биз убагында ошол көбүн эсе тойго кызыгып атып, кээ бир сабактардан калып калган учурлар болгон, анан кээ бир темаларды өтүлбөй калган темалар болот экен. Анан бирок жашоодо баары ошол окулбай калган именно ошол сабактар жашоодо кереги тиет экен да. Анан ошон үчүн айтат элем, ошол окуп аткан студенттерге сабагыңарды калтырбагыла, окугула. Эгер кесибиңердин мыкты адиси болом десеңер. Демек, мына ушундай өзү инсандардан кандай инсандардан кеп кеңеш угуш керек десе, сизден бир канча километр, бир канча чакырым жолду көбүрөөк басып өткөн инсандардан дейт эмеспи? Анын сыңарындай жаш мына биздин студенттерибизге же ушул өнөр дүйнөсүнө аттанам деп жүргөн жаштарыбызга сонун бир кеңеш болду окшойт. Демек, бизге берилген ар бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, болушунча көбүрөөк алып калганга аракет кылалы. Жана да мына ошол келе жаткан 8 март менен куттуктап сонун бир чыгарма жаңыртып өттүңүз. Ар бир апабызга, ар бир эжебизге дагы, баардык айымдарыбызга жакты болуш керек. Жана да мына ошол эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели, балким жакындарыңызга, устаттарыңызга, тенеңизге айтчу ушул жерден саламыңыз бардыр. Айта кетсем ошол, жалпы кыргыз элине токчулук, мейманчылык, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Ушул ороз айында баардык тилеген дуаларыбыз, кылган ибадаттарыбыз кабыл болсун дейли. Ошол көрүп аткан болсо, ошол жакында эле апабыз менен тайнебиз бир сыйлык алды эле. Аялдар конгресси деген ушундай нерсе бар экен. Ошол жактан барып сыйлык алышты эле. Ошол апам менен тайнемди куттуктайм чын жүрөгүмдөн. Анан дагы да болсо ошол экинчи окууну улантып атабыз Кыргыз улуттук агрардык университетинде. Ошол жакта мугалимдериме салам айтам. Салтанат эжеге, өзүмдүн эле мугалимим Самат агайыма, Самат Айдаров деген жакшы агайым бар. Ошол инсандарга салам айтам, досторума, жалпы көрүп аткандарга. Ошол. Чоң рахмат. Мына ушул сиз салам жолдогон ар бир инсан, ар бир жакындарыңыз бул жерден алек алды деген ишеничтебиз. Жана да бүгүнкү таңкы убактыңызды бизге бөлүп, чакыруубузга кайдыгер болбой келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кайда барбаңыз, элдин батасы сиз менен болсун, ишиңиздерде ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушул өнөр дүйнөсүндө өзүңүздүн бийик ордуңузду таап, элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз дейбиз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто жаш талант ким конокто болду деп кайрадан сурап турган болсоңуз, мен аты жөнүн кайталап өтөйүн. Нургазиев Дастан Өзүбекович мырза бизде конокто болду. Өзүнүн мына ушул кызыктуу чыгармачыл дүйнөдөгү жолу менен, өнөрү менен тааныштырып өттү. Сизге чоң рахмат, күнүңүз көңүлдүү болсун дейбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан музыкалык тыныгуудан соң жолугушабыз.